кечиңиздер менен. Итак, добрый вечер. Как всегда, на прямом эфире в понедельник программа «Кошки Лингиздер». Добро пожаловать на нашу передачу, которая проходит, еще раз я скажу, в прямом эфире позади кинотеатра «Алато». Я приглашаю вас на нашу передачу. Кутмандуу кечиңиздер менен. Сиздердин көгүлтүр экранда Марс тобу жана Кош келиңиздер программасы. Өткөн жумада жаңылыктар маданият тармагында манас эпосы хинди тилинде которулуптур. Жакында Борбордук Азиянын белгилүү жазуучусу Муктар Абуевдин 110 жылдыгын юбилейин белгилөө күтүлүүдө саясатта. Жакында мыйзам чыгаруучу палатасынын депутаттары тарабынан 44 статьядан турган, 44 статьядан турган радио жана телевидение жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынды. Президент Агаев 8-15 июлда Америка Кошмо Штаттарына визитке чыккантат, Билл Клинтон менен жолугат деген божомол бар. Тышкы иштер министри болуш деген Роза Отунбаева Улуу Британия өлкөсүнө элчи болуп кетип, анын ордуна Канбек Иманалиев министр болуп дайындалды. Россиян Думасы жайкы каникулга кетти. Мындан туп-туура тагыраак айтканда 1923 жылы 7-июлда Толук Карабах автономиялык республикасы уюштурулган. Ошондой эле 7-июлда 1770 жылы Чесменияны орустар өзүнөн 2 эсе көп аз күч менен жеңип алган. Маданий жаңылыктардан кече Бардонун алдындагы айылдык көрүстүндө белгилүү океан изилдөөчүсү Ив Жак Кусто сөөгү жерге коюлду. Мода дүйнөсүндө дагы көрүнүктүү окуялардын бири Пьер Карден бүгүн 75 жашка чыгып отурат. Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүн дүйшөмбү, кайрадан сиздер менен Марс тобу. Бүгүн Кош келиңиздер программасында адаттагыдай эле ушундай рубрикалар кол күрөш, биздин коноктор жана NSI тобун жетектеген Курмангазынын жардамы менен биздин сиздерге болгон эл ичи өнөргенчи деген рубрикабыз. Алемадыр болсо бүгүн убакыт көпкө созбостон бүгүнкү биздин коноктор чакырып коюуга уруксат бересиздер. Назарыңыздарда Кыргыз Республикасында, тагыраак айтканда Кыргыз эстрадасында кандайдыр бир деңгээлде революционер десем болот да. Тагыраак айтканда бир эле сөз менен чакырып коеюн сиздердин кол чабыңыздар менен Бек Борбиев. Бек. Рахмат. Анан ошол эле Кыргыздын супер кудулу Манас Бердибеков. Кандай Манас экен? Кана, отургула чайга. Башында кичине адаштык окшойт, адашкандыкты да билдирбеске аракет кылайлы. Демек, Бек эстрада деген топ ачылып, ошол Бек эстрада тобу болгондон бери элге аттын кашкасындай деген таанымалдыкка жеткенден бери сен турмушуңда эмне өзгөрдү? Менин турмушумда эмне өзгөрмөк эле. Жашоодон бир аз жакшы болуп баратат. Группабыз чыңалып, жакшы иштер болуп атат, ырларым жаңырып атат. Анан Мыктыбек Арстанбек дагы өзгөрдү кичи. Рахмат. Манас эке канчага чыгып калдыңыз? 19 кем 60-табыз. Жакында үй алды деп уктук. Үй экен деп алып берип койушкан, анан кийин жакшылап 2-3 күндөн карап көрдүм, дача экен. О, көк жарда. Кудайга шүгүр де Манас. Рахмат. Менде дагы бир суроо. Манас эке айтсаңыз, Бекти жакшы эле тааныйсызбы? Мен бул суроону Бекке беренчи. Бек, сен жиниң келгенде кандай болосуң? Адам жегим келет. Манас экен жини келгенде жини келеби Манас экен? Мен өзү токтоо кишимин өзү негизи. 41ге чыгып калгандан кийин деле жинде берсең жинде болуп кетесиң да. Аялым көп, ошолорду айтайын дедим эле мен өзү. Тиги жакшы кыйын кудулдардын бири мен биринчи вазелинди айтып чыккам өзүмчү. Анан кийин
кийин дагы ар нерсени ойноп жүрөм. Акча керек болгондон кийин ар баланы кылат экенсиң. Ошо жүрөбүзгө. Рахмат ака. Бекти оройсуң дейт го, ошо үчүнбү бек? Анча деле орой эмесмин өзү. Тагдырда ар бир адамдын мүнөзүн ушундай кылып жасап койгондон кээде туура эмес кылган иштерге чыдабастан мурдун тырышып кетет болгону. Эме айтат да Манас ака. Бул Бек өзү жакшы эле алат. сизди мактап атат. Мени мактаса, Манас өзү дагы аябай жакшы. Өзү Кыргызстанда эки жакшы киши бар да. Бириси мен Бек, экинчиси Манас. Рахмат. Бизде конокто Манас Бердибеков, эми чында өздөрүн тааныштырып берели. Манас Бердибеков жана Бек Борбиевдер. Ал эми азыр кезек биздин кол күрөш рубрикабызда. Тимур. Итак, мы сегодня проводим 4-й тур, и вот 14 июля будет проводиться финальная встреча за июнь месяц. И сейчас я назову парней, которые сегодня изъявили желание побороться за звание самого большого и самого, так сказать, сильного парня в нашем городе на сегодняшний день. Это Токоев Руслан, поприветствуем его. Житель города Джалалабада и его соперник Белеков Замир. Я его тоже попрошу встать. И по знаку нашего судьи Джалилова Рустама, финалиста самого первого нашего состязания за май месяц. Вот он будет сегодня вести наши состязания. Итак, возьмите за руки, друзья, как говорят у нас обычно. Посмотрите сурово, но не ругайтесь. И раз, два, три. Такая скоротечная схватка закончилась победой такого Руслана, гостя из Джалалабада. Рахмат. Азыр кайрадан биздин берде Курмангазы тарабынан жардам берилип, эл ичи өнөргөнчү деген рубрика менин байкашымча анча деле даяр эмес окшойт. Азыр даярбы Курмангазы? Даяр эмеспи? Анда биз кайрадан маектешип туралы. Кыргыз эстрадасы мындан 5-10 жыл мурда башкача болсо керек эле да. Азыркы Кыргыз эстрадасы менен мындан 5-10 жылкы мурдакы эстраданын айырмасы эмнеде деп ойлойт? 5-10 жылдагы, мисалы үчүн 90-жылдардын баштарында Кыргыз эстрадасы аябай эле менимче, мен өзүм гана жеке оюмда аябай эле артта болчук. Кудайга шүгүр, мына баягы башка жактарды көрүп, негизи эле элде өсүү бар, өнүгүү бар, элдин башка турмушу оңолсо, бул жак эстрадага дагы мындай таасирин тийгизбей коет. Ошондуктан негизи эле биздин эстрадабыз азыр өсүү жолунда. Ылайым өсө берсин, жаштар өсө берсин, чоңое берсин. Бек коммерсант деп уктум эле, бек рекет деп уктум эле, бек картежник деп болдубу? Жок, картаны силер коюп коюпсуздар бул жерге. Рахмат, Бек Борбиев. Ал эми азыр эл ичи өнөргөнчү алып баруучу Мырза Добутов. Чоң рахмат. Азыр биз сиздерге кыргыз тилиндеги караокени ырдаталы. Бул жерде азыр жаш кыздар Жылдыз менен Сүйүнө жаш кыял би ансамблинин кыздары. Кандай эмесе? Азыр болсо экинчи биздин
ырдай турган кызыбыз аты Кайргул экен. Кана Кайргул келип койчу. Сен каяктан келдиң? Оштон. Анда кайсы ырда деп бересиң? Анда мен силерге арнап келчи сүйүм. Кол чабуулар, келчи сүйүм. Жайлуу турмуш көңүлү, бир арманы бар өмдүр. Кете турмуш өмүрү, сенден бүткөн жарыңды. Келчи көңүлгө, издер калсын унуткур. Ансыз дале өмүргө, учуп конгон булут боп. Келчи көңүлгө, издер калсын унуткур. Ансыз дале өмүргө, учуп конгон булут боп. Рахмат. Мен дагы бир жолу биздин теле көрүүчүлөрдүн аябай өтүнгүм келет. Мына ушул жөн гана ушул жерге эс алганы келип ырдаган биздин ырчы кыздарга, ушул жерге келип кол күрөштүрүп аткан жигиттерге, анан биз чакырган конокторго чогуу өтүп аткан көрсөтүүгө анча деле критика кылбасаңыздар. Анткени бул көрсөтүү негизинен эч кандай критикага туруштук бере албайт. Бул жөн гана силер көчөдөн чарчап келип, телевизорду койсоңуздар, жөн гана кыргыз айткан жөн эле болуп аткан көрсөтүүлөрдүн бири. Кайрадан биздин коноктор менен болгон маек өтөлү. Манас эке, мен билишимче илгертен бери кыргыз эстрадасынын дагы бир ветерандардын бирисиз да, чындап айтканда. Азыр бек айтып атат, кыргыз эстрадасы оңолуп калды деп. Мен үчүн ушул сөзгө кандай десем, анча деле оңолуп калды деген сөздөн алыс элем да. Туура, себеби дегенде бул 85-86 жылдардан кийин японский Yamaha компьютерлер чыккандан кийин мурдагы живой группа жок болуп кетти. Ага чейин мисалы үчүн жаз фестивалдар өтчү. Мына Курмангазы өзүгүбө башка жактардан келип, Ошто, могул жерде Феникс деп азыр Семетей болуп калды. Бул жерде жазмендер келип, кыргызыбызга живой музыканы көп тартуулачы. Мына компьютер чыккандан чындыгында түшүп, эми кайрадан живойго өтүп баштады. Ветерандардын бири мына Курмангазы биринчи баштап берди живой группаны. Живой демекчи бек, мен билишимче сен кара аккордеон менен ырдап атасың да. Бул эмне амплуанын өзгөргөндүгү же сен эстрадага жарашпагандыгыңбы, же сага эстрададан жарашпагандыгы? Тагыраак айтканда компьютердин. Ал биз Картаны коюп берем. кечирип каласыз. Аккордеон менен кайта элдердин суроосу боюнча көп жерден айыл жергесине барганда элдер суранып калат экен. Ошон үчүн азыр аккордеон менен кайта бир ыр жыйнак чыгарып отурабыз. Ал эми жанагы менин сөзүмдү туура эмес кылып койгондуңар, багы оңол элек деп. Биздин эстрадабыз азыр оңолуу жолунда деп мен айтып атам дагы. Мен бул сөздү сен ушуга кошулбаганың үчүн Мыктыбек, мен сага аябай капамын да. Эмне үчүн кошулбайсың? Биздин 90-жылкы эстрада менен азыркы эстрадан салыштырып Бек, анда эмнеге азыр концерттерге келбейт анда? эмнеге келип эле атат? Мисалы үчүн мен акыркы 4-5 концертти көрдүм, ушу мурдакы, мындан 10 жыл мурдакы концерттегидей аншлаг жок да. Мен концерт менен жашап жүрөм. Мага окшогон да бир 100 артисттер бар, мына телевизордон көрүп отурса керек, баардыгы концерт менен жашап жүрөт. А сен бир 2 концерт болбой калса эле сен ошону менен окуй бул артисттерибиз эметип аткан экен деп. Мана деге ким туура айтып атат, менби же Бекпи? Кыскасын айтканда экөөң тең туура айтып атасыңар. Кимдин ар кимдин көз карашы ар башкача. Рахмат. Мырза даярсыңбы? Эгер мырза даяр болсо, анда биздин жанагы айтып кетчү нерсе, мына бүгүн бизде кайрадан ТВ Маска рубрикасы бар. ТВ Маска рубрикасынын коногу Кыргыз Республикасынын Кыргыз улуттук мамлекеттик телерадио компаниясынын комментатор, баяндамачы, тагыраак айтканда мен аябай урмат кылган инсандардын бири Каныбек байке бүгүн бизде конокто. Ассаламу алейкум Каныбек байке. Каныбек байкенин телекөрүүчүлөр 4-чү микрофон акыркы убакта чыгып аткан автордук программасынан унууланып таанса керек. Каныбек байке, сиздин вазифаңыз мына бул жерге чыккан 3 татынакай кыздын ичинен мына ушулар суроо берет, булар жооп берет. Үчөөнүн ичинен кимиси ушул биздин телевизиондук специфика жакыныраак суроону берген болсо, биздин жаңы жылдын алдында өтө турган чоң программадагы тандап алуу, тагыраак айтканда телевизиондук алып баруучулук конкурсуна өтүүгө мүмкүнчүлүк алат. Анда эгер даяр болсоңуз, кезек мырзада. Чоң рахмат. Каныбек байке, сизден сураныч көңүл коюп угуп турсаңыз суроолорду. Бияка дагы тийиштүү. Биринчи суроодо азыр биздин жаныбызда турган кыз Жылдыз Шейшенбек кызы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин журналистика факультетинде окуйт экен. Жылдыз? Мен биринчи суроомду Бек агай сизге берсем. Чыгармачылык, өзүңүздүн чыгармачылык жолуңуз эң биринчи кезекте эмнеден башталды? Ошо. Бүттүбү суроо? Бүтү суроо жооп берсеңер болот.
Мен чыгармачылык жолум бул мектептен эле башталды деп айтсам мен жаңылышпасам керек. Анткени жана мектептеги конкурстардан эле кичинеден ырдап жүрчү элем. Бирөөлөргө аккордеон менен тартып берип жүрүп, ошол жерден кичине өзүм ырларымды ырдап жүрчүм. Менче ошол мектеп күндөрүнөн, окуучулук күндөрүнөн башталса керек. Чоң рахмат. Анда эмесе экинчи суроо Асанова Алтынай Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинде эле окуйт экен, ушул факультетте, журналистик факультетинде. Сурооңду берсең Алтынай. Мен дагы Бек Борбиевке суроом. Сиздин мына ушундай көп чыгармаңыздын арасынан эң жакшы чыгармаңыз деп кайсы чыгармаңызды эсептейт элеңиз? Мен өзүм чыгармаларымдан мен бардыгын мындай бөлүштүрүп жүрбөйм, бирок мындай көпкө ырдалып калган ырлар менимче ошо элге жакыныраак болсо керек. Мен өзүм дагы эсептеп жүргөн ырлардан бир-экөө эле мындай ырдалбай калды. Эми чоңуз азыр жоң сурооңузга жооп бермекчибиз. Мисалы үчүн жанагы тазасы барбы сүйүнүн деген ырымды жакшы көрөм да. Эгерде мен ошол ыр жаңы чыкканда, эгер мен президент болсом, ошол ырды Кыргыз Республикасынын гимни кылмакмын да. Барбы, барбы, барбы. Келерке суроо. Чоң рахмат. Кийинки сурообуз болсо Асел Бишкек гуманитардык университетинде туркология факультетинде окуйт экен. Асел. Мен суроону Манас байкеге бергим келет. Кудайга шүгүр, Манас экенин да тааныйт экен элдер. Ооба, мен да ошентип ойлодум, бүт баары эле Бек байкеге берип аткандан кийин сизди таанытпайын деп. Менин суроом кичине эми адаттан тышкары болуп кетет да. Сиз тамак аш жагына келгенде өзүңүзгө тамак жасаганды жакшы көрөсүзбү жана жасасаңыз кайсы тамактын мазесин чыгара жасайсыз? Мен көбүнчө бул Бишкекке келгенге чейин көк пияз менен навайнаны жакшы көрчүмүн. Бияка келгенден кийин жумуртка куурсам да кээде күйгүзүп алам, ошон үчүн дайым аялым жасап берет. Чоң рахмат. Рахмат. Анда Каныбек байке сиздин жыйынтыгыңыз. Микрофон. Албетте эми Мыктыбек, дагы биз бирден суроо бергизсек, бир суроо менен жыйынтык чыгарыш кыйын. Үчүнчү Асел кыздыкы азыр өтүмдүү болду. Рахмат. Анда Аселге Каныбек байке өз колу менен колунда турган белектерди тапшырып койду. Каныбек өзүңүз айтып кетсеңиз, эмне деген белектер? Кымбаттуу телекөрүүчүлөр, азыр илим билимге умтулган жаштар үчүн мына бизде электр тармагындагы приватташтыруу сизге техникалык китеп. Ошондой эле Бек Борбиевдин концертинде 2 кишиге жана Мыктыбектин финалдык телекөрсөтүүсүнө чакыруу берилсе. Рахмат Каныбек байке. Болсун сизге. Сизге да чоң рахмат. Каныбек байке, бир мүнөткө. Мына бул эртең боло турган Бек Борбиевдин концертине сизге дагы жубайылык менен чакыруу берилсе. Рахмат. 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 Чоң рахмат. Азыр болсо биз караокени ойнотсок, ырдатсак, азыр биздин жаныбызда Эркин Мусаев аккордеон менен Жаз гүлүм деген ырын ырдап берсе. Апапак сенин жүзүңө жодурап кара көзүңө суктанышат бир топ жигиттер. Жаз гүлүм сенин өзүңө, жаз гүлүм сенин өзүңө, кайда кен суусу мүрөктүн, кайда кен теңи жүрөктүн, дүйнөдө барын билбекмин, жаз гүлүм сендей чүрөктүн, жаз гүлүм сендей чүрөктүн. Чоң рахмат Эркин, чоң рахмат. Мен азыр ушул убакыттан колдонуп, мен Эркин бир мүнөткө туруп турсаң, мен азыр ушу сага бир китепти берип кетейин деп атам. Бул Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин кыргыз тилдер факультетинин кыргыз тилдер илиминин доценти Абак Биалиев жазган Улуу манашчы феномен Сагынбай Орозбаков дейт. Бул китеп мен ойлойм Эркин сага дагы чыгармачылыгыңа таасир берет го деп. Чоң рахмат. Ну, а мы продолжаем наши финальные бои. Итак, сейчас
друг против друга будет состязаться и узнаем, кто же из них сильный. Это Токтасунов Хлычбек. Он передает привет всем своим родным. И Абдразаков Нургазы. Все, наверное, увидели, все, наверное, поприветствовали. И давайте возьмите за руки. И по знаку нашего судьи упорная борьба, упорная. Ну-ка, свистим, кричим. И победил ваша фамилия. Абдразаков Нургазы. Я попрошу вас здесь остаться, Нургазы. Ну, а мы следуем своим традициям. И в наших состязаниях участвуют также девушки. А сегодня такие у нас изъявили желания. Это Бабышева Гульнара. Я попрошу, поприветствуем. Все-таки девушка выходит. И Чиналиева Зарема. Ну, девушка спортивного вида. Опять же в кепочке. Итак, девушки побыстрее взялись за руки. Сказали тьфу-тьфу-тьфу. Так, возьмите. И так. Девушки тоже перенимают опыт от парней. Встряхивают руками. И давайте узнаем сегодня, кто же из девушек у нас сегодня самый сильный. 3, 2, 1, пошли! Пошли, 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 пошли! И победила девушка, которая одета у нас сегодня по-спортивному. Это Чиналиева Зарима. Зарима, подойди сюда. Мы тебе вручаем вот такой пригласительный билет и небольшие деньги от нашего тотализатора. Мы тебя приглашаем 14 июля на наши финальные встречи, где будет разыгрываться суперприз. Итак, я приглашаю финалистов. Финалистов это Токтасунов Руслан и его соперник Абдразаков Нургазы. Побыстрее, побыстрее, ребята. Вышли и давайте померьтесь силами. Я по секрету скажу, что это оба представителя Ошской области. Итак, возьмитесь за руки, друзья. Еще раз я скажу это словосочетание, потому что спорт это всегда состязание. Спортивное состязание по армрестлингу. Итак, в простой борьбе победил Токоев Руслан. Руслан, мы тебе также вручаем вот такой пригласительный билет. Я знаю, что ты гость, и поэтому мы тебя приглашаем. Если ты сможешь, 14 июля сюда приезжай и выигрывай наш приз, суперприз. И я еще хочу сказать нашим бывшим финалистам, чтобы они тоже подошли 14 июля именно сюда, на площадь, которая находится сзади кинотеатра Алатау. На этом все. Чоң рахмат, Тимур. Азыр болсо мен сиздерге эл ичи өнөр кенчи дегенде бул жерге келип жөн эле ырдап электен бийлеп кетсеңер болот да. Азыр мен ошон үчүн эки жаш жигитти чакырып койгон, экөөнүн тең аты Улан экен. Маэстро. Рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүдө бүт бар жок уруксат бар. Тагырааак айтканда эч кандай акчасы жок эле бизге келип
кимдин бирөөнүн тою болобу, кимдин туулган күнү болобу куттуктап кетсеңиздер болот. Демек, Андыжан областынын Коргон Төө районуна караштуу Токтогул колхозунда жашаган номер 29 Эрматов аттындагы орто мектептин математика мугалими Исмаилова Жамилянын уулдары Ырыспай, Асан жана түгөл байлар куттукташат дейт. Биздин топто сиздердин балдарыңызга кошулуп сизди куттуктап, азыркы чакан мен ушу өтүнүп кетейин досуман. Бек Борбиевдин аккордеон менен ырдаган ырын сунуш кылат. Бек Борбиев. Манас эге Бек даярданганга чейин кайрадан сизге бир суроо да. Сиз кайрадан Бек болуп бериңиз да. Эмне үчүн эле ушу кыздардын атына ыр жаза бересиз? Кыздар ат койгонун токтотпой турган болсо, мен кыздардын атына ыр жазганды токтотпойм азыр. Рахмат. Даярбызбы? Кийинки убактарда ырдап жүргөн ырларына ырдап бермек үчүн Эркинай деген бир кыз жөнүндө кирди, кечирсиңиз. Ayla joktan ettim ay, akılımdan gettim ay, suyup kalıp seni yerken ay. Joldo aytıp bolgonun, jol boldu day çolponun, sen de vırday men da erken ay. Attinege joluktun, sen alam dev oluktun, ulu kızım okup kalganda. Hey, üçüncüsü törölüp, ak beşike bölünüp, ortoncusu basıp kalganda. Birge tursam canaşpay, birge bassam jaraşpay, kalamındı sağa erkin ay. Al bir küygön çıraktay, armanım dep çuvaktay, kalamındı cemen erkin ay. Attinege joluktun, sen alan dev oluktun, ulu kızım okup kalganda. Hey, üçüncüsü törölüp, ak peşike bölünüp, ortoncusu basıp kalganda. Toğday oydu tolgoyun, toktogulday bozdoyun, süygönüm için seni erkin ay. Irga salıp sorgoyun, ırıspayday bozdoyun, süygönüm için seni erkin ay. Attinege joluktun, sen alan dev oluktun, ulu kızım okup kalganda. Hey, üçüncüsü törölüp, ak peşike bölünüp, ortoncusu basıp kalganda. Ayla joktan ettim ay, akılımdan gettim ay, suyup kalıp seni erkin ay. Ayla joktan ettim ay, akılımdan gettim ay, suyup kalıp seni erkin ay. Rahmat. Ayla joktan ettim ay, oşon üçün Bek Borбиев. Men de bir ötünüç dosum. Erteң убактың болсо, Бек Борбиевдин концертине келип көрүп кет. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип бизге берилген ташбор убакытта өтүп кетти. Сиздер менен эмки жумадан жолугушка чейин саламат болуңуздар. Анткени эмки жума дүйшөмбүдө Марс сиздер менен кайрадан кутмандуу кечиңиздер менен бизге кош келиңиздер деп саламдашат. Ал эми азыр күнүңүздөр бейпил болсун.